Биринчиден ушул тасманы жараткан баардык чыгармачыл жамаатка, анын демөөрчүлөрүнө, ойдогой могул жердеги жигит кыздарга терең ыраазычылык билдирем. Чакырганыңыздар үчүн дагы терең ыраазычылык. Бул Рахман аганын ушул чыгарманы жаратып аткандагы негизги идеясын келип айткандагы мындай бир өзөгү ушул бүгүнкү замандагы мектеп окуучуларынын башындагы бир кыйынчылыктары болчу. Эмне үчүн ушундай болуп атат дегендей. Эмне үчүн ушул мектептен балдар качып калган? Эмне үчүн мектептен баягындай зордук зомбулуктар ушундай көбөйүп кетти деген бир оор теманын тегерегинде ушул ишти баштаган эле тилекке каршы аягына чыгып, ошонун үзүрүн көрбөй калды. Ушул тасманы Кыргызстандагы бардык мектептерде көрсөтүү демилгеси менен ушул билим берүү министрлигине дагы кирип, тилекке каршы уруксат ала албай калганда мындай капы болуп чыккан эле. Экинчиден, ушул мектеп окуучуларынын башындагы оор, кыйын мындай бир сабак окуу өзүнчө оор болуп атса, мектептин ичиндеги атмосферанын өзүнүн кыйындыгы. Бирөөсүнүн атасы ушундай болуп, алкаш болуп кетип, бирөөсүнүн атасы, энеси Россияга кетип, бирөөсүнүкү Казакстанга кетип, ушул жаш балдар жалаң кемпир чалдардын колунда калып калгандыгынын бир күзгүсүн көрсөтөм деген бир ой тилектери бар эле. Могул жерде отуруп азыр кол чаап атпайбызбы? Мен мындан бир 2 жума башта Атанын тагдыры деген спектакльде отурсак, ушул ата безилдеп атканда, баланын тагдырына безилдеп атса, баягы экинчи кайненеге барган жеринде ойноп атса, аябай күлүп кол чаап атканда мен жүрөк дүңк кетти да, айттың-ау, биз театр көрүү маданиятында жоготуп бараткан экенбиз деп. Баягы бир башка бир жеңил кабыл алып калган экенбиз деп. Могу жерде кол чабууларда дагы ушуну байкап атам да, ушундай адилеттүүлүктү аябай каттуу эңсеп суусап калган экенбиз. Баягы жолунуп кирген телефонун алып алган баланын жамал эже жаакка чапса кол чаап аткан, бул ошол адилеттүүлүктү эңсеп калгандын белгиси. Мына ушундай зордук, зомбулукка каршы туралчу азаматтардын бар экендигине сүйүнүп кол чабуу катары кабыл алам мен. Мына ушул адилеттүүлүк орноп, баягы зомбулуктардын баарын токтотуп калчу күч бар экендигине кубанып кол чабуу катары кабыл алам ушул жаштардын. Ошол кыргыз касиетин сактап калып, түр-түрсет кулап калчу кемпир дагы адилеттүүлүк үчүн жаакка чапкандыгына кубануу менен деп кабыл алуу. Мына искусство, же кино, же театр, же кандайдыр бир керемет чыгарма аркылуу тарбиялоо коомго жакын болот. Коом бүгүн баягындай урду сокту, күйдүм сүйдүм, сенсиз өлдүм деген нерселерден жеңил желпип, нерселерден чарчап, мондай түбөлүк темаларга кайрылууга муктаж экендигин көрүп, ушуга кубанып отурам. Ушул темалар болуу керек. Ушул темалар көтөрүлүү керек. Эми ушул темаларды көтөрүп атканда, ошол болуп аткан окуялардын негизги себептери эмнеден экендигин ачып берүү мындай бир талабы турат. Мына ушуну ачып берип, биринчи революция болгондо бизде Кыргызстанда 20-30 жылдарында агартуу программасын кабыл алган болсок, бүгүн деле коом ошондой агартуу программасына муктаж экендигин белгилеси. Рахман Разыков агабыз бул дүйнөдөн мезгилсиз, мезгилди бир жараткан өзү өлчөп берет. Биз ушинтип айтабыз, жаш кетсе мезгилсиз деп. Ошол 70-ке чыкпай кетип калган мезгилинде аттың деп отуруп айттык эле, куудул көп, сатира көп. Бирок ошол сатиранын артында керемет бир үлгү болчу, сабак берчү чыгармалар азыраак.
мына ошол соңку 20-30 жылдын ичинде кыргыз сахнасында сатира канчалык деңгээлде ойнолгон болсо, дээрлик ошонун 90% ошол Рахман агабыздын калемине таандык. Мына чыгармадагы соңку чыгармасы Көбөдөн кыйкырык деген чыгармасын биз ушу Москвага чогуу барып, Москвада зарга акча иштеп жүргөн кыргыздарга көрсөтөбүз, ошону окуп беребиз деп барып, ошол соңку сапарыбыз болуп калды. Мына залда отурат Тынар эним. Ошол Тынар эним анан арабыздан дагы мезгилсиз өткөн Элмирбек Иманалиев баарыбыз чогуу болуп барып, ошол Москвада кыргыз жаштарынын көз жашын кургатабыз, ошолорго бир үмүт отун жандырабыз деген жакшы максат менен барып келдик эле. Соңку сапарыбыз ушул болуп калды тилекке каршы. Андан кийин дагы чоң ой максаттарыбыз бар. Дал ошол фильмди тартып, андан кийин дагы бир фильм тартылган. Таза шайлоо деген. Бул да ошол Рахман агайдын калемине таандык. Могул жердеги турган азаматтардын, жигиттердин баарына мен терең ыраазычылык билдирем. Каныбек, Сардар ошол жерде жеңиш. Анан ошол Рахман акенин балдары, Рахман акенин шакирттери, ээрчитип жүргөн жигиттери ушул чыгарманы жарым жартылай токтотуп жерде калтырбастан көтөрүп алып, дагы да бийиктикке чыгарып кеткен бүтүндөй ушул жерде турган жигиттерге, кыздарга таазим этем. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Аман болгула. Дайым ушул жакшылыктын үстүндө жүрүштү насип эткен болсун. Мына достук темасы, мына ар намыс ариет темасы. Караңыздар, көбүнчө жаштар отурасыздар. Ушул нерселер унутулуп баратат. Алкаш болсо да, көчөдө калса да, көрбөгөн азаптын баарын көрсөтсө да, ата деп ыйлап отурган нерсенин өзү кыргыз баласы үчүн чоң касиет. Кандай болгон күндө мына Жамал эжебиздин дагы соңку киного тартылышы ушул. Жамал эжебиздин бир бетинен карасаңыздар, ошол замандын кайгысы Жамал эженин бетинде турат. Мени каттуу дейсиздер, бирок ушул тасма башталгандан аягына чейин мен көз жашымды токтото албадым, араң-араң. Мына ушул заман кайгысы. Саясатчы болобу, соту болобу, прокурору болобу, бизнесмени болобу, кимиси болсо ошол болсун, молдосу болсун, башкасы болсун, ушул чыгармалар аркылуу көздөн жаш чыгара билген болсоңуздар, демек сиздер алдыга койгон максатка жеттиңер. Силер уттуңар. Силер бийиксиңер. Силер тунуксуңар, силер баалуусуңар. Мен дайым айтып келем, кыргыздын байлыгы жердин астында жаткан алтыны менен көмүрү же темир эмес. Кыргыздын байлыгы жердин үстүндө жүргөн кыргыз балдары, жигиттери, кыздары. Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо дегендей, сиздей жигиттер бар, жаш жигиттер, кыздар бар, биздин келечегибиз кең, Кудай кааласа, алдыда биздин жете турган бийиктиктер алдыда. Баарыбыз ошол күнгө аман жетели, бар бололу. Чоң рахмат силерге. Азамат. Рахмат. Игілік болсын.